Кыргыз тили 2-класс. Мугалим Сапаркулова Чынара Жакбековна. Бүгүнкү маанайыңар кандай балдар? Эгер маанайыңар жакшы болсо, анда бүгүнкү сабакты баштайбыз. Сабактын темасы ичке үндүүлөр. Өткөн сабакта биз тыбыштардын бөлүнүшү жөнүндө өткөнбүз, эсиңерге салсаңар. Анда эмесе бүгүн сабактын максаты менен таанышабыз. Биринчи, тыбыштар үндүү жана үнсүз болуп бөлүнөрүн билебиз. Эгер айтып кете турган болсом, тыбыштар деп тамга жана тыбышты эмнени айтарын өткөн сабакта биз өткөн болчук. Экинчи, ичке үндүү тыбыштар жөнүндө маалымат алабыз. Ичке үндүүлөр кыргыз тилинде канча ичке үндүү бар экендигин. Сөздөрдүн ичинен ичке үндүүлөрдү таба алабыз. Сөздөрдүгө сүйлөм түзөбүз дагы, ошо сүйлөмдөрдүн ичинен ичке үндүү тыбыштар тапканга аракет жасайбыз. Төртүнчү, текстти окуу менен сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Эми бүгүнкү тема ичке үндүүлөр. Ичке үндүүлөрдө эмнени айтат экенбиз балдар, көңүл буруп жакшылап карагыла. Тилдин алга карай жүткүнүшү менен жасалган үндүү тыбыштар ичке үндүүлөр болот. Тилдин алга карай жүткүнүшү дегенде биз тыбыштарды айтып атканыбызда сүйлөө органдарыбыздын жардамы менен айтабыз. Ошол себептен азыр ичке үндүүлөрдү айтып атканда тилибиз кандай болуп, тилдин жардамы канчалык деңгээлде экенин байкасаңар болот. Ичке үндүүлөр карагыла. Ө, Ө, Ү, И. Тилдин алга карай жүткүнүшү аркылуу бул тыбыштар чыкты. Ошондо кыргыз тилинде 7 ичке үндүү бар. Тилдин алга карай жүткүнүшү аркылуу булар жасалып, ичке үндүү болуп чыгып жатат. Балдар, сүрөткө көңүл бурабыз. Сүрөттө биз кимди көрүп турабыз? Сүрөттө биз эне баланы көрүп жатабыз, Бүгүнкү темага кандай бул сүрөттүн тиешеси бар экен деп баарыңар сурашыңар мүмкүн. Карагыла, кандай тиешеси бар экен? Эне. Эми ушул жерден балдар, эне деген сөздө бүгүн биз тема ичке үндүү жөнүндө өтүп атпайбыкпы? Эне деген сөздө ичке үндүү барбы же жокпу? Сөзсүз түрдө балдар, ичке үндүү бул жерде бар, эне деген сөздө. Дегенди айтып көрсөңөр, көрүп атасыңар, ичке үндүү бар. Дегенде. Мынакей ичке үндүү тыбыш. Анан кийин биз сүйлөмдөгү сөзгө сразу сүйлөм түзүп кетебиз балдар. Мынакей сүйлөмүбүз да чыкты бул жерде. Ар бир эне өз баласын жакшы көрөт. Бул жерде ичке үндүүлөр тапканга аракет жасайбыз. Ичке үндүүнү табабыз гана. Ар деген сөздө ичке үндүү барбы? Жок, бул жерде бир деген сөздө и тыбышы ичке үндүү. Эне, ичке үндүү. Анан кийин карагыла. Көрөт, Ө. Анан дагы. Анан кийинкибиз бул эрди баарыбыз эле көргөн болушубуз керек, Анткени кыргыздар билесиңер дайыма ат минишет. Бул ат жабдыктарына кирет. Бул ээрсиз биз атты мине албайбыз. Бул жерде дегенде биз эмне? Экени көрүп атабыз. Бул ичке үндүү тыбыш. Эми ушул сөзгө эле биз эмне кылабыз? Сүйлөм түзөбүз. Сүйлөм түзгөнгө аракет, өз алдыңарча да аракет жасасаңар болот сүйлөм түзүп. Карагыла эми. Мен чоң атамдын үйүнөн токум көрдүм. Биз эми шаардан дайыма эле мындай ат жабдыктарды көрө бербейбиз. Биз айылга барганда чоң атабыздын, тай аталарыңардын үйүңөрдөн көрүшүңөр мүмкүн. Эми ушул сүйлөмгө биз балдар эмне кылабыз? Эмнени табабыз? Сөзсүз түрдө бүгүнкү тема биздики ичке үндүү болгондуктан эмнени анан кана ичке үндүү, ичке үндүү, ичке,
үндү. Анан кийин сөз Ö, Ü, ичке үндүүлөр. Ушуну мен чоң атам менен эр токум көрдүм дегенде биз ар бир сүйлөмдөн ичке үндүүнүн алдын сызып отурсаңар болот. Анткени бул биздин темага өтө эле байланыштуу. Анан кийин карагыла. Сүрөттөн биз эмнени көрүп атабыз? Сүрөттөн биз өрүктү көрүп атабыз, Өрүк биздин кайсы областта өсөт? Туура балдар Баткен областында өсөт. Баткенде Өрүкзарлуу деп коебуз, Өрүкзар деп. Ошол жактан өрүктөр алыс жактарга кетет. Өрүк дегенде дагы ойлонобуз дагы ичке үндүүлөр тапканга аракет жасайбыз. Ичке үндүүлөр кайсылар булар? Ö, анан Ü. Булар ичке үндүүлөр болуп эсептелинет. Эми буга сүйлөм түзөбүз балдар. Мен өрүк жемишин жакшы көрөм. Бул жерден дагы жетишип атсаңар, эмне кыласыңар? Сүйлөмдү жазып, ичке үндүүлөрдүн алдын сызганга аракет жасагыла. Өрүк дегенди карагыла. Ö, Ü. Жемишин, и, анан көрөм. Ö, тилдин алдыга жүткүнүшү аркылуу ичке үндүүлөр эмне кылып атат? Ичке үндүүлөр сыртка чыгып атат. Андан кийин баарыбыз аябай жакшы көргөн, бул дагы ширелүү жемиш. Бул эмне экен? Жүзүм. Жүзүм деген дагы ичке үндүү тыбыш барбы же жокпу бул жерде да? Бул жерде да ичке үндүү тыбыш бар. Ü, тыбыштары ичке үндүү. Буга дагы сүйлөм түзөбүз. Өз алдыңарча дагы, эгер бул сүйлөмдөрдөн тышкары ар бириңер ар бир сөзгө сүйлөм түзсөңөр болот. Өзүңөр каалагандай. Бизде жүзүмдүн ширеси эң даамдуу деген сүйлөм бар түзүлдү. Бул жерден дагы биз эмне кылабыз? Ичке үндүүлөрдү, албетте ичке үндүүлөрдү табабыз. Жүзүмдүн деген сөздө 3 ичке үндүү менен сөз түзүлдү. Ширеси и, эң деген сөздө карагыла. Бул жерде жүзүмдүн ширеси эң деген 3 сөзү тең ичке үндүү тыбыш бар экен. Анан кийин сүрөттөн биз баарыбыз жакшы көргөн кайсы жаныбарды көрүп турабыз? Итти. Азаматсыңар. Бул жерде ичке үндүү барбы же жокпу балдар? Ичке үндүү бар. Кайсы? Ичке үндүү тыбыш? И тыбышы. Эми карагыла. Сөөк. Ит сөөк деп турат. Эми өзүбүз ойлонуп, бир сөз кошуп, өзүбүз эле сүйлөм түзүп койсок болот, Ит сөөк тиштеп турат. Бул Ö деген тыбыш ичке үндүү болот балдар. Анакей буну биз көбүнчө кайдан көрөбүз? Токойлордон, түндө көрөбүз, Аябагандай мындай башкача бир канаттуу. Бул кайсы канаттуу? Үкү. Үкү деген сөздө ичке үндүү барбы балдар? Ойлонуп көргүлөчү өзүңөр. Сөз түрдө бар. Биздин ар бир сөзүбүздө темабыз ичке үндүү жөнүндө болуп аткандыктан бар бул жерде. Ü тыбышы. Ичке үндүү. Буга дагы эмне кылабыз балдар? Сүйлөм түзөбүз. Үкү түндө жакшы көрөт. Сүйлөмдөн ичке үндүүлөрдү табабыз балдар. Үкү. Анан түндө анан көрөт. Азаматсыңар, тапсаңар. Так, бул ар бирибиздин үйүбүздө бар, эмерек деп айтпайбыз, эми бул үйгө керектүү нерсе. Баарыбыз билебиз муну. Эшик. Эшик дегенде ичке үндүүнү карайбыз.
и билип калыңар болуш керек, ар бир сүйлөмдөн таап атабыз биз. Эми буга дагы эмне кылабыз? Сүйлөм түзөбүз. Атам жаңы эшик сатып алды. Таап көргүлө балдар өз алдыңарча. Таптыңар болуш сөздү карагыла. Эшик. И келди. И. Бул сүйлөмдө эки сөз ичке үндүү менен эмне болгон экен? Эми балдар биздин 16-бетте, китебибиздин 16-бетинде хандарбыз деген жомок берилген экен. Жомок эмес, жомокко окшош текст. Ошол текстке азыр көңүл бурабыз. Баарыбыз эле дарбызды жайда аябай жакшы көрүп жейбиз. Ошол хандарбыз жашылчалардын мындайча айтканда ханы экен да. Бул кантип хан болгондугу жөнүндө азыр текстке окуп көрөбүз. Хандарбыз. Өткөн заманда бир өзүмчүл дарбыз болуптур. Ал бийликти аябай жакшы көрчү экен. Бир күнү ал жашылчаларга мындай дейт: "О, менин шордуу досторум, дыйкан бизди өстүрүп алып, базарга сатмак болду. Андан алган адамдар бырчылай туурап, жыргап жешет, казанга салып кайнатат, айнек идиштерге куюп, жертөлөгө камайт. Ошентип, шоорубуз катпасын десеңер, качып кетели." Муну уккан жашылчалардын үрөйлөрү учуп, эмне кылаарын айла таппай дүрбөп калышты. Дүрбөгөндөрдүн ичинен коон минтип сурады: "Аның чын болсо, кантип аман калабыз? Кайда качабыз? Бизди ким багат?" Ойлогон ою ордунан чыгып, кара өзгөй дарбыз ичинен жылмыңдады да: "Аман калуунун жарасы жеңил. Мени хандыкка көтөрсөңөр, силерди кулак угуп, көз көрбөгөн ээн жерге жетип кетем. Мына бул баш аман турса, өзүм эле кор кылбай багып аламын" деп убада берди. Жашылчалар ага ишенип калышты. Эми балдар, жомокту уктук. Бул жерде өзүн ким хан көтөрүп атат? Дарбыз көтөрүп атат. Азыр ушул жомокту эгер кунт коюп уккан болсоңор, силер билесиңер да, жашылчалар, жемиштер, булар бизге көптөгөн витамин азыктарды берет. Ошондо булардын да өз арасында бийликти жакшы көргөн, өзүнчө биринчи болгусу келген дагы жашылчалар бар экен анын ичинде. Ошолордун арасынан ким биринчилерден болуп чыкты? Жомоктогу каармандар кимдер? Жомоктогу каармандар булар жашылчалар. Ошол эле эң биринчи каарман бул хан Дарбыз болуп атат. Эми ошол жашылчалардын арасынан сабиз, картөшкө, помидор баардыгы кетишти. Эми жомокто бийликти жакшы көргөн каарман ким? Жомокто бийликти жакшы көргөн каарман бул хан Дарбыз. Дарбыз аябагандай бийликти жакшы көрчү экен. Ал жашылчаларга эмне деди? Ойлонуп көргүлө балдар. Эмне деди? Аларга эмне деп атат? Ал жашылчаларга айтып атат: "Бизди өстүрүшөт дагы, анан эмне дейт? Бизди сатат" дейт. Андан тышкары эмне кылат дейт? Жертөлөгө ар кандай кылып камап коет дейт. Алар кимден качышты? Алар жашылчаларды өстүргөн дыйкандардан качышты. Эми балдар, үйгө тапшырма алабыз. Хан Дарбыз жомогун окуйбуз. Ичке үндүү тыбыштан турган сөздөрдү таап дептерге жазабыз. Силер ичке үндүүлөр жөнүндө жакшы эле аябагандай жакшы маалымат алдык деп ойлойм. Ичке үндүү тыбыштарды биз ар бирине сөздөргө сүйлөм түздүк. Өз алдынча сүйлөмдүн ичинен эмнелер таптык? Ичке үндүү тыбыштарды таптык. Ушул Хан Дарбыз тексти дагы бир жолу, азыркы мен окуп берген тексти дагы бир жолу